Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге барыңыздар сүйгөн, барыңыздар издеп жүргөн мына шаарга караган Ишкавандан Ак завод көчөсүнөн 33 дарегинен жеринин аянты 8 соток болгон 150 квадрат метр болгон сонун жер үй сатыкка чыгып атат. Ошол жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Бул үй барыңыздарга эле жакса керек. Видеонун аягына чейин зерикпей көрсөңүздөр, азыр баарын түшүнүп аласыздар. Жашоого даяр 150 квадрат метр. 1, 2, 3, 0 жер 4, 5, 6. 6 комната. Түшүндүңүздөрбү? Жери 8 соток. Суу, свет, септик, кудук, газ бары бар. Бир эле канализация жок. Колдон келишинче келүү жолдорун түшүндүрүп бердим. Эми үй жөнүндө маалымат берген аракет кылайын. Азыр күндүзү дагы ээси тартып коюптур эле. Азыр ошол кадрды кошуп, озвучка кылып сиздерге көргөзөм. Күндүзү дагы негизинен жакшы көрүнөт экен. Жери 6 соток. Мына жакта 150 квадрат метр болгон 6 бөлмөлүү жер үй. Кызыл китеп бар, 4 тарабы тосулган, бардыгы жайында. Мындай сонун кылып жасап койгон. Бул жак кошумча калитка, ушул жактан дагы келсеңиздер болот. Бул жак кудук. Могул жакта карасаңыздар жашыл зона. Пока пустой да, көчөттөр эгип койгон, каалаганда отуруп таша аласыздар. Могул жактарында брусчатка деп коебу, ушундай сонун качестводо экен. Короолорун азыр бир тааныштырып коеюн. Коммуникация боюнча айта турган болсок, суу, свет, септик бары бар. Газ келген, газ бар, бир эле канализация жок. Бирок бул жер шарга өткөн, уже секин канализация деле келет. Могул жак болсо негизги ворота үйгө кирүүчүчү. Түшүндүңүздөрбү? Машинаңыздар менен кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде мына бассейн тосулат. Үйдүн алдына деле мисалы канча той топур болуп калса бир 5 машина жөнүлүп атат. О, тушту карасаңыздар ажаткана. Үйдүн артына место калган, кошунакысы деп забор менен тосулган. Үйдү кандай десем, полторашка деп койсом болот. Өйдөсү таза 150 квадрат метр, 6 комната. Плюс подвалы дагы бар. Подвалын мынаяктан түшүп туруп кыска көргөзүп коем. Азыр эми негизги болгон мынау чоң үйүн ичин көргөзүп берейин, жүрүңүздөр. Туугандар, үйдүн ичине кире берели. Паровой батарейкалар коюлган. Кышында үшүп калам деп кыжылат болбойсуздар. Топкасы болсо подвалда. Көчө тараптан мындай кичинекей көрүнө берет, бирок кирсеңиздер өтө бир 21-кылымга ылайык келген современный үйлөрдүн бири экен. Караңыздарчы. ТВ зоналар бүт бардыгы сонун болуп жаркырап сиздерди тосуп алат. Мен мына оң тараптан көргөзүүнү баштайын. Бул жак эми жеңелерибиздин офиси, кухня мындай айтканда. Караңыздар, гарнитурлар, холодильник, микроволновка, духовка, плита, вытяжка, газ, стиралка бүт бардыгы ушул жакта. Эми телефондо бүтө турган иш эмес. Келип көрүп кетиңиздер. Кондиционер жандырып коюптур, өтө салкын, сонун болуп турат. Вариант обмен жолдору кандай? Квартирага, машинага эми сүйлөшүп көрөт экенсиздер, туугандар. Варианттары, обмендери бар. Чалса сүйлөшөбүз, келсе дейт. Так, азыр 2 комнатаны көргөзүп бердим. Бул жагы мына современный чоң ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Комнаталар бая квартирадагыдай эмес. Мындай кичинекей эмес. Чоң, мына кадимкидей эле современный экен. Так, бул взрослый спальня болуп атат. Бул жакка өтсөк, бул жагы дагы бир эми ата-энелердин уктоочу комнатасы деп койсом болот. Так, мына паровой батарейкалар бар. Айнектер сетка менен. Эч ким кирбейт дегендей. Жалпысынан жакшы. Так, эми санузел домдогудай мына раковина, күзгү, мына бүт бардыгы бар. Септикке туташтырылган. Бул жагы эми как детский комната деп койсом деле болот. Эми ал жагын өзүңүздөр каалагандай кылып бөлүштүрүп аласыздар кийин. Ремонтун көрдүңүздөр, чарчап калган үй эмес. Бардыгы жаңы. Холл өзү эле чостойт. Карасаңыздар. Коноктор келсе кеңири олтуруп, гостиныйга кирет, каласа кухняга кирет, ушундай сонун үй сатылат. Так, достор, мына лестница менен эле сразу мындай кылып туруп эле түшүп келесиздер.
Бул жак эшик. Кирсеңиздер 1-2 комната. Бул жагы 3-чү комната. Подвал менен 1-чи этаждын ортосуна монолит куюлган. Бул жак топка. Так, достор, колдон келишинче үй жөнүндө маалыматты бердим. Эсин номери экранда жазылуу, өзү менен дагы түзмө-түз сүйлөшө аласыздар. Телефондо бүтө турган жумуштардан эмес. Жери 8 соток. Жакшылап эске алып коюңуздар. Жери 8 соток. Жер дагы өтө көп нерсени чечет. Себеп дегенде азыр жерлер ошончо кымбаттап атат. Жер дагы берилбейт деген закон чыкты. Андыктан аракетти кылыңыздар. Мощный воротанын жанында турам. Баасына келе турган болсок, канча деди? $220,000 түшүрүп берет. Содалашуу жолу бар. Сиздер дагы келип карап көрөсүздөр. Обмен жолдорун ошо карап көрөт экен, машина квартираңыздарды айтып көрүңүздөр. Эсин номери экранда жазылуу. Лайктан басып, үй издеп жүргөн тааныш туугандарга жиберип койсоңуздар болот. Алар дагы кирип ушул видеонун көрүп коюшсун.